Декабрде Ош мамлекеттик педагогикалык университетиндеги соңку кабарлар топтому тааныштырылат. Студияда мен Айсулуу Сүйүнбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү жаңылыктардан кыскача анонс. Окуу жайда СПИДке каршы спорттук эстафета болуп өттү. Манас эпосунун күнүнө карата студенттер арасында интеллектуалдык оюнда өз билимдерин сынашты. Факультеттин 20 жылдык мааракесине арналган эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулду. Өзбекстанда Айтматовдун 95 жылдыгына арналган эл аралык конференция өтүп, жаңы кызматташуу келишимдери түзүлдү. Биринчи декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө жана адам укуктарынын жалпы кабыл алынгандыгынын 75 жылдыгына карата Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде факультеттер аралык эстафеталык оюну болуп өттү. Аталган иш-чара жогорку деңгээлде өтүп, натыйжада жалпы катышуучулар айык-кыз дарт тууралуу түшүнүктөрүн дагы да кеңейтүү, ага каршы күрөшүү эстафетасын өз алдынча улантууну максат коюшту. Кененирээк кабарчыбыз маалымдайт. Эстафета жаштардын ден соолугун чыңдоо, ынтымагын бекемдөө жана достугун арттыруу максатында өткөрүлүп, мында ар бир факультеттен куралган 7 команда жарыш куруп, өз шамдагайлыгын көрсөтө алышты. Оюнчулар кап менен чуркоо, картошка терүү, тамгалар арасынан чуркап сөз жыйноо, математика чыгаруу менен бирге чуркоо сыяктуу бир топ тапшырмаларды аткарып, упай топтошту. Негизинен бүгүнкү иш-чара бизге аябай жакты. Шамдагайлыкты, тездикти өтө биз көңүлүбүз ушунчалык бир көтөрүлдү, что баягы окуу деп эле жүрө бербестен ушундай иш-чараларга катышып, бир аз денебизди чыңалтып, денебиз менен ушунчалык жогорку деңгээлде катышып бердик. Биздин командада жогорку деңгээлде катышты. Ушуну уюштуруп берген биздин жалпы мугалимдер жамаатына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жыйынтыгында мыкты оюн көрсөткөн командалар калыстар тобу тарабынан аныкталды. Мында 3-чү орунду Табиаттануу жана география факультети, 2-чү орунду Музыкалык педагогикалык факультети, ал эми 1-чи орунду Дене тарбия факультетинин студенттери багындырды. Жеңүүчүлөргө уюштуруу тобу тарабынан диплом, баалуу белектер жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Бардык факультеттердин арасында ойнотулду. Бул ойнотулган себеби бул СПИДке каршы болду. Мага абдан жакты десем болот. Себеби башка факультеттер менен жарышып, атан талашууда ийгилик жаралат деп, спорт жактан ар кандай оюн болду. Мага эң өзгөчө жакканы бул картошка терим болду. Эскерте кетсек, аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын негизинде сергек жашоо образын жайылтуу жана спорттун массалык түрлөрүн өнүктүрүү максатында окуу жайдын жетекчилиги жана дене тарбия факультети тарабынан уюштурулду. Айданек Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, ошомпу жаңылыктары. 4 декабрда окуу жайда Манас эпосунун күнү белгиленип, ага карата интеллектуалдык таймаш өткөрүлдү. Иш-чара Манасым менин мурасым аталышында болуп, ага колледждин 2-чи курстарынан тандалып алынган командалар жана окутуучулар, студенттер катышты. Таймаш 6 бөлүктөн туруп, мында катышуучулар алгач саламдаша ураан чакырып, өз командаларынын аттарын коргоп беришти. Аны улай оюнчулар үчилтек, Манас айтоо, сыр куржун, эпостогу макалдар жана көне өргөн сөздөрүн чечмеленишин айтып, кызуу таймаш курду. Ошондой эле калыстар тобу тарабынан топ башчыга 9 суроо берилип, эң мыкты дуал газета тандалып алынды. Аталган саамалык Манас эпосун сактоо, аны жаштар арасында жайылтоо жана Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жана Манас, Семетей, Сейтек училтигин ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулду. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Кыргызстан менен Россиянын билим берүү тармагындагы кызматташтыгынын заманбап тенденциялар аталышында эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Аталган конференция Кыргыз-Россия факультетинин 20 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан 1 айлыктын алкагында өткөрүлүп, ага Россия, Казакстан жана Өзбекстандагы жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү, окутуучулар жана магистранттар катышты. Ибрагимовой Эльмире Рашидовне. Вам слово, пожалуйста.
Конференциянын жүрүшү онлайн жана офлайн форматында болуп, алгач катышуучуларды каттоо жүрдү. Андан соң иш-чараны университеттин окуу иштери боюнча проректору Каныбек Райымбеков ачып берип, конференция абдан олуттуу жана маанилүү теманын алкагында өтүп жатканын белгилеп, анын жүрүшүнө ийгилик каалады. Аны улай пленардык отурумдун баяндамачыларына кезек берилди. Тоже такое же значение имеет данный призыв. Россия мамлекетинен тактап айтсак Елабуга институтунан, Курский медициналык институтунан, Томский университеттерден, андан сырткары Казакстандан, Өзбекстандан катышуучулар онлайн форматында катышып берди. Андан сырткары өз-өздүн мугалимдер, магистранттардын илимий макалаларын алып, бир алгылыктуу иш-чара болуп өттү. Пленардык жыйында педагог илимдеринин кандидаты доцент Инабат Таминова этно-маданий баалуулуктар, элдик тарбиянын булагы темасында, Курск мамлекеттик медициналык университетинин доценти Алисия Раздорская чет тилин окутууда рефлексиялык чыгармачылык мамиле жана аны колдонуунун кээ бир аспектилери темасында, жана КФУнун Елабуга институтунун доценти Эльмира Ибрагимова татар тилинин фразологиялык бирдиктери деген темада онлайн форматта баяндамаларын жасашты. Желаю вам продолжать оставаться одним из флагманов науки и образования, побеждая любые трудности и достигая масштабных высот в будущем. Англис, орус, кыргыз тилдерин жаңы технологиялардын ыкмасында үйрөтүү. Айрыкча англис тили, анан орус тилин чет тили катары окутуунун жаңы ыкмалары тууралуу баяндамалар жасалып атат. Эл аралык конференция болуп атат. Себеби бүгүнкү конференцияда Курск мамлекеттик педагогикалык университетинен өкүлдөр бар, анан Өзбек улуттук музыка институтунан өкүлдөр бар, анан кийин Елабуга институтунан дагы өкүлдөр бар. Бул кесиптештерибиздин баяндамаларын уктук. Булардын баяндамаларынын мазмуну көбүнчө орус тилин чет тили катары окутуунун ыкмаларына арналып, биз үчүн аябай кызыктуу болот. Ал эми секциялык иштер саат 13:00дөн 15:00га чейин уланып, мында конференцияга катышкан жалпы 60га жакын окумуштуулар жана жаш илим изилдөөчүлөр кыргыз, орус, өзбек тилдеринде даярдап келген макалаларын коргошту. Ар бир секцияда баяндама жасоо, суроо жооп жана талкуу кызуу жүрүп, соңунда мыкты баяндамачыларга сертификаттар тапшырылды. Кулпунай Момосалиева, Рустам Батырбеков, Ошемпо жаңылыктары. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору профессор Бекмурза Зулуев Өзбекстан Республикасында өткөн эл аралык илимий практикалык конференцияга катышып келди. Аталган конференция Фергана мамлекеттик университетинде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Чыңгыз Айтматов жана дүйнө адабияты аталышында уюштурулуп, ага Өзбекстандын жана Кыргызстандын окумуштуулары катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө университетте Чыңгыз Айтматовго арналган борбордун ачуу аземи болуп, кызыл тасмасы кесилди. Андан соң жобого ылайык конференция пленардык отурум менен коштолуп, мында профессор Бекмурза Зулуев илимий конференциясынын жүрүшүнө ийгилик каалоо менен эки элдин достугун арттырып, ынтымагын бекемдөөгө залкар жазуучу себеп болуп жаткандыгын баса белгилеп, аталган саамалыкты уюштургандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Бул менен бирге Ош мамлекеттик педагогикалык университети менен Фергана мамлекеттик университети ортосунда кызматташуу келишимине кол коюлду. Ага ылайык алдыда эки окуу жайдын студенттери мобилдүүлүк программасы менен окуп келүү, ал эми окутуучулар тажрыйба алмашуу багытында жакындан кызматташуусу жүргүзүлөт. Окуу жайдын Мурас телестудиясы тарабынан даярдалган соңку жаңылыктар программасына күбө болдуңуздар. Кабарлардын дагыда кененирээк топтомун Ошемпунун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыда берүүбүз Тудмаек рубрикасы менен уланмакчы, бизден алыстабай туруңуздар.
Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Назарбеков Нуркелди. Кара Кулжа районунун Биймырза деген айылында чоңоюп өскөнмүн. Биз үй бүлөдө негизинен карапайым эле үй бүлөдөн чыккам. Үй бүлөдө негизи 5 бир тууганбыз. 2 уул, 2 кыз. Эң эркетайы, эң кенжетайы үйдө мен болуп өскөм. Тилекке каршы менин 6 жашымда апам көз жумуп калган. 6 жашыман апасыз өсүп бир аз апам эримине абдан мындай зар болуп чоңоюп өскөнмүн. Балалык кыялдарым бери мен бала кезимен негизинен үй жумуштарын кылып, агаларымын, атамын кирлерин жууп, ушул жумуштарды мен кылчумун кичинекей болгондуктан. Эжелерим болсо балалык кыялдарым бул негизинен үй жумуштарын кылганына байланыштуу кулинарияга абдан кызыкчумун мен. Кулинарияга кызыгып, окунуп бүткөндөн кийин кулинарияга тапшырам деп кыялданып жүрчү элем. Азыр менин кыялдарым өзгөрдү. Спорт чөйрөсүнө келгендигимден байланыштуу менин кыялдарым өзгөрүп кетти. Спортко эң биринчи мени алып келген досум болот. Спорт чөйрөсүнө Акназар деген досум спорт чөйрөсүнө мени алып барып, залга тренерге жолуктуруп, тренерге биздин залда негизи күрөш залы бар болчу. Күрөш залга дагы барып, мындай 1-2 айдай машыгып көргөм, бирок тренер тилекке каршы ал тренер бизди мындай новичок балдарды, жаңы балдарды мындай өтө күчтүү басым жасап караган эмес да. Спорт чөйрөсүндө эң биринчи менин тренерим Амалбеков Жакшылык. Ал агайыма өтө терең ыраазычылыгымды билдирем. Мени 0дөн баштап тренировка кылдырып, ушул даражага жеткениме мен агайыма ыраазычылыгымды билдирем. Спорттун ММА деген түрүнөн баштаган биринчи. Азыркы замандын талабына жараша популярный спорттун бир түрү десек болот бул дагы. Хабиб, Конорлорду көрүп, ошолорду көрүп, кызыгуусу артат деп ойлойм көп спортсмендерде. ММА боюнча турнирлерге көп эле катышкам. Эң биринчи турнирим Өзгөр шаарында болуп өткөн. Биринчи спорт чөйрөсүнө кирип, спорт сферасына кирип баштаганда мен 3-чү орунду алып калгам. Кийинки турнирлерде уже айылда жүрүп биз Ошко келгенбиз. Ошто болуп өткөн турнирлерде мен 2-чи орунду алдым. Ушинтип мен 3-чү орунду алдым биринчи турнирге түшкөндө, анан экинчисинде 2-чи орунду алдым, үчүнчүсүндө 1-чи орунду алдым. Негизи окуу жайга келгенге чейин мен уже Улуу Кыргыз деген залга баргам. Улуу Кыргыз залда Кожош деген агайга барып, ал жерде тренировка кылып, ал жерден дагы жакшы результаттарды бердим. Ал жерде көптөгөн соревнованияларга катыштым. Мен бир эле ММА эмес, кикбокс эмес, ушу сандага дагы түшкөм. Ушу санда спорт, ушу санда да Ошто болуп өткөн турнирлерде көптөгөн жеңиштерге жеткем. 2022 жылы ушу санда боюнча Кыргыз чемпионат жылына бир болот. Ош шаарында болуп өткөн турнирде тилекке каршы мен турнирде полфиналда жаракат алып, колум сынып калган, травма болуп калып, ал бойдон баш тарткам. Мухаммед Садык агайыма келип, кикбокс чөйрөсүнө өттүм. Кикбокс чөйрөсүндө 2023 жылдан баштап мен кикбокс чөйрөсүнө өтүп, кикбокста машыгып баштадым. Кикбокс бул мен үчүн хоббим десем болот. Кикбокс бир эле спорттун кикбокс менен эмес, мен чуркоо менен да алектенем.
өзүбүздүн университеттин атынан универсиадаларга чыгып жүргөм. Жеңил атлетика боюнча дагы жакшы результаттарды көрсөткөм. Кикбокс мага жаккан мындай. Кикбокста стойкада урушасың, урасың, тебесиң. ММАда болсо чыгытасың, урасың, болевойго тартсаң болот. Мага мен өзү мындай стойкам жакшы болгондуктан кикбокска кызыгып калдым. Чемпионат Кыргызияда 3-чү местаны алып калдым Тилекке каршы. Көп өтпөй эле жылына бир болуп өтчү. Жемчужнага Ысык көлдө болуп өткөн турнирде ал жакта 2-нчи орунду алдым. Ал жакта атаңдаштарым аябай күчтүү, соперниктер. Өзүмө спорттун ММА, кикбокс, ушу санда бокска да катышкам. Мен азыркы учурда ММАга өтсөмбү деп жатам. Эсенбек уулу Баяман деп бул жерде көпчүлүгүңүздөр эле таанысыздар. Ушу ОГПге келип тренировкамды Кудайым буйрса баштайм. 2021 жылы Ошко Ошемпуга тапшыргам. Ошемпуга окууга тапшыргандан баштап эле мен окууга келип, Ошту билбейм. Анча шаар группалаштарыман мен кыйла кечирээк тапшырып калгам негизи окууга. Биринчи күнүмдө эле мен достор менен таанышып, жакшы мамиледе болуп, акырында уже ОГПге дагы көнүшүп, бир ай дегенде көнүшүп калдык. Кутулуумун ар бир эле адам студент боло бербейт экен жашоодо. Мүмкүнчүлүгү жоктор канча азыр жашоодо. Мен азыр студент болгонума абдан сыймыктанам. Студенттик күндөр абдан сонун болуп жатат, Кудайга шүгүр. Студенттик күндөр бул бирде ач каласың, бирде ток каласың, ошонусу менен кызык. Эң кызык күндөр мындай студенттик кызык күндөр бизде биринчи курста ректорский балда болгон. Ал жерде биз негизи биздин группада кыздар жок. Ал жерде кыздар менен сүйлөшүп, таанышып, студенттик күндөр кызык күндөр алдыда, көп эле күндөр алдыда деп ойлоп жатам азыр. Эртең менен эле алгачкы ирет. Эртең менен эле мен 6:30 турам. 6:30 туруп, багымдат намазымды окуп, окуу жайга келем. Окуу жайга келип, окуудан чыгып, залга барам. Залга барбаган күндөрү мен жаңы курстарды окуп баштадым. Кытай менен түзмө-түз товар алдырып, бизнес жаатында дагы ишкерлик кылып жатабыз азыр. Кытайдан түз товар алып келип, сатабыз аны. Андан тышкары мен азыр мобилография курсуна дагы окуп жатам. Видеону туура тартканды, кандай монтаж жасаганды үйрөтүп жатат азыр. Өзүм дагы кызыгам мага. Андан кийин залдан чыгып эле мен фотографмын, ресторанда иштейм өзүм. Өзүмдү азыр мындай ата-энемен көп деле акча ала бербейм. Өзүмдү өзүм каржылаганга аракет кылам. Кичинекей менен баштап эле уже тирегиликке мындай аралашкам да эрте эле. Ал жактан мен сүрөт сатып иштеп, сүрөт сатчумун. Ал жактан мени Улар Сөнов деген агам бар. Ал мени көп нерсеге үйрөткөн. Ал агама дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошко келген күнүнөн баштап эле мен ресторандарга барып жумуш издеп эле фотону ошол жактан үйрөнгөм негизи айылдан. Сүрөт сатып, көрүп, ушундай жумуштарды кылып жасачубуз да. Менин эң эле алгачкы тренерим Амалбеков Жакшылык. Амалбеков Жакшылык агайыма терең ыраазычылыгымды билдирем. Ал агай мага көп нерсени үйрөттү. Бир эле спорт жаатында эмес, мындай көчөдө кандай өзүң алып жүрүштү, таза жүрүштү, адам болушту үйрөттү. Андан кийинки тренерим менин Кожош агай болгон. Кожош агайга барып, ал жерде көп балдар тренировка кылгандыктан, ал жерде көп балдар мындай таанымал балдар көп да. Ал жерде мени мындай жакшы эле карап, мындай спорт чөйрөсүндө өстүрдү. Ал агайыма дагы
рахмат. Андан кийин тренерим Эркинбаев Садык агайыма келип, кикбокс чөйрөсүндө машыгып, азыркы учурда машыгып жатам. Балага өзгөчө мамиле кылат, мындай. Ар бир бала менен мындай иштешип, ар бирине көңүл буруп, мындай өстүрүүгө аракет кылат да, болгон күчүн бизге арнайт да агай спорт чөйрөсүндө. Алдыга койгон менин максаттарым өзүмен спорт, бир эле спорт жаатында эмес, ишкерлик кылып, бизнес кылсам дагы деп мындай өзүм максаттарым бар. Спорт жаатында болсо, мен азыр кикбокс тармагында машыгып жатканыма байланыштуу, мен азыр ММА'га өтсөмбү деген алдыда максаттарым бар. ММА'га чыгып, UFC'ге чейин чыкканга аракеттенем. UFC'ге чоң ареналарда урушуп, өзүмдүн мындай Кыргызстандын желегин мындай жер жүзүнө тааныткым келет. Көп эле, мисалы үчүн, азыр Кыргызстан десең көпчүлүк мамлекеттер тааныбайт. Мен Кыргызымдын желегин желбиретип, ошол мамлекеттерге Кыргызстанды тааныткым келет. Ошемпуга тапшырганыма мен эч качан өкүнбөйм. Көпчүлүк эле университеттерге биз Ошмуга бардык. Ошмуда салыштырып мобилдүүлүк боюнча окуп келдик, ал жака барып 1 ай. Ал жакта биздин деңгээлде окутуп үйрөтпөйт экен. Ошемпу тапшырганыма кубанычтамын. Биринчи суроо, үй жумуштарын жасаганды билесизби дейт. Үй жумуштарын жасаганды билем, ооба. Үй шыпыр алам, тамак жасай алам, өзүм кирим өзүм жууйм. Отун жарып, үй жумуштарын бардык эле жумуштарын кылам. Жаныңызда такыр акча жок учур болгонбу дейт. Жанымда такыр акча жок болгон учур болгон. Биринчи курста квартплат берип, акчам калган эмес. Бир досум бар, 11 жыл окуганбыз ал экөөбүз. Россияда иштейт ал. Акчам албай калганда Сүйүн деген досума чалам, биринчи очередь эле. Сүйүн досум мага канча керек болсо, ушунча акча керек болсо мага которуп турат да, ал досума дагы рахмат. Өзүңүздү 5 жылдан соң кандай элестетесиз дейт. 5 жылдан кийин өзүмө мен мындай бизнесмен, анан UFC аренада урушкан бир мыкты жигит көрөм. Аскерге барууну каалайсызбы дейт. Окууну бүтсөм, мен негизи окууну бүткөндөн кийин 1 жылдык службага ниеттерим бар. 1 жылдык службага барганга барам мен, буйруса. Спорттон башка дагы кандай өнөргө кызыгасыз дейт. Жеке ишкерлик кылганды, бизнес жаатында ашпозчулукка кызыгам. Фотограф болуп дагы кызыгам. Бүгүнкү берүү абдан жакты. Мага эң биринчи маегим абдан сүрдөп, толкундап, аябай толкундаалар болду менде. Сүрдөп, толкунданып, сөзүм жоготуп койдум. Ичимдеги нерселерди толук кандуу жеткире албадым. Буюрса кийинки телевиденияларда жакшы сүйлөгөнгө аракет кылам. Өзү негизи спортчулар сөзгө анча жогорак болот. Ошону туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Масалеев Абсамат Масалеевич.
Кыргызстандагы белгилүү мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын эл баатары Абсамат Масалиев көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка толмок. Ал 72 жылдык өмүрүндө өзөктүү иштердин тизгинин колго алып, өлкөнүн өнүгүүсүнө опол тоодо эмгек жаратып кеткен. Бул тасмада дал ушул кыргыз элинин улуу инсанынын өмүр таржымалы баяндалат. Абсамат Масалиев 1933 жылы 10 апрелде Баткен облусунун Кадамжай районундагы Алыш айылында жарык дүйнөгө келген. Мектепти аяктаган соң Кызылкыядагы Тоокен техникумунда, андан соң Москвадагы Тоокен институтунда окуп, эмгек жолун көмүр шахтада иштеп баштаган. Ал өзүнө берилген ар бир кызматты берилгендик менен аткарып, эмгек жолуна абдан көп кызматтарды үзүрлүү аркалаган. 1961 жылы Кыргызстан Компартиясынын Ош облустук комитетинин өнөр жай жана транспорт бөлүмүнүн инспектору болуп дайындалат. 1962-64 жылдары Алматыдагы жогорку партиялык мектепте 2 жылдай билим алып, андан соң Кыргызстан КПБКсы менен Кыргыз СССР министрлер советинин партиялык мамлекеттик контролдоо комитетинин өнөр жай, транспорт жана байланыш бөлүмүнүн инспектору болуп иштейт. 1966 жылы партиянын Ош облустук комитетинин өнөр жай жана транспорт бөлүмүнүн башчысы, партиянын Таш көмүр шааркомунун биринчи катчысы, андан соң 2 жылдай Кыргызстан КПСС-БКнын өнөр жай жана транспорт бөлүм башчысынын орун басары, Фрунзе шаардык аткомунун төрагасы болуп эмгектенген. Улам кызматтан жаңы кызматка которулуп, эл көзүнө көрүнүп, сөзүнө алынып, ар бир иште өзүнүн көсөмдүгүн, кыраакырлыгын көрсөтө алган. Дал ушундай деменен ал Кыргызстан КПСС-БКнын жана партиянын Ысык көл облустук комитетинин биринчи катчысы, КПСС-БКнын инспектору, Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин төрагасы, Тоокен иштериндеги коопсуздукту техникалык көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттиктин мүдүрү кызматтарында ийгиликтүү аркалаган. Абсамат Масалиев 1995 жылдагы президенттик шайлоодо Аскар Акаевдин негизги ата аңдашы болгон. Бул шайлоодо президенттин ошол кездеги маалымат катчысы Байлинов айткандай, ошол кездеги бийлик добуштарды одоно бузуу менен Акаев 73%га добуш алып, президенттик шайлоону жеңип алып, туңгуч президент катары кабыл алынган. Кыргызстан коммунисттер партиясынын борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Масалиев ошол кезде СССР жогорку советинин 10-11 чыгарылышынын депутаты, СССРдин эл депутаты, СССР жогорку советинин мүчөсү, Кыргыз СССР жогорку кеңешине 5 чакырылышына депутат болуп шайланган. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 1 чакырылышынын депутаты жана 2000-2004 жылдары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты болуп иштеген. Дал ушундай алдыңкы жана алдуу иштердин жүргүзүүчүсү Октябрь революциясы ордени, 2 жолу эмгек кызыл туу ордени, КМШнын парламенттер аралык шериктештик ордени, 3 даражадагы Манас ордени жана медалдар менен сыйланган. Бир катар ишканаларда иштеп, саясий кызматтарды аркалап, Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчылыгына чейин жетип, өлкө башында 6 жылдай турган Кыргыздын Чыгаан уулу 2004 жылы 71 жашында көз жумган.